Jaz ayının akırkı күндөрү армрестлинг боюнча Кыргызстандын кезектеги чемпионаты Кенчилердин калаасы аталган Ташкөмүр шаарында болуп өттү. Өлкө биринчилигине Ала Тоолуу аймагыбыздын 7 дубанынан жана Бишкек Ош шаарларынан 300дөн ашуун чоюн билек балбандар келишти. Алар өспүрүм улан кыздар, жаштар, чоңдор жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер болуп, өз ара тайпаларга бөлүнүшүп, таймаштарга чыгышты. Чемпионаттын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Арм спорт федерациясынын өкүлдөрү жана Ташкөмүр шаарынын жетекчилиги күбө болушту. Мен жаңылышпаймын, эгер ушул чемпионатта биздин мыкты эр азаматтарыбыз дагы да алдыңкы орундарда алат болуш керек деп. Себеби биздин ушул чемпионат, дүйнөлүк чемпионатта, азиялык чемпионатта катышкан эр азаматтарыбыз алдыңкы орундарды алып келип жатат. Biz alar менен аябай дегенде сыймыктанабыз. Кол күрөшү боюнча быйылкы жылдагы Кыргызстандын биринчилигинин уюштуруучулары Кыргыз Республикасынын Арм спорт федерациясы ал эми жалпы командалык эсепте жеңүүчү аталган командаларга берилүүчү акчалай сыйлыктарды Ташкөмүр шаардык мэриясы тапкан. Ошондой эле Ташкөмүр жаштары партиясынын өкүлдөрү да демөөрчүлүк жактан четте калышпастан калыстарга жана машыктыруучуларга атайын белектерин даярдашкан. Бұл чемпионатқа 7 дуандан 2 шаардан келіп 300дөн ашуун спортчу катышып атат. Ар бир өзүнүн дуан ичинде кандай десем мелдеш өткөрүп, ошолордун арасынан иргелип чемпиондор гана катышып атат десем болот. Ушул дубанга эң жакшы келгендердин кандай десем көрүнүктүү, ынтымактуу келгенден бир командалардын бири бул Ысык көл командасы деп ойлойм. Армрестлинг боюнча Кыргызстандын кезектеги чемпионатынын жүрүшүндө адаттагыдай эле Ташкөмүр шаарынын атлеттери атаандаштарынан бир топ айырмаланып турушту. Алардын арасынан армрестлинг боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондору Өткүр Аскатуулу, Жибек Каратаева, ошондой эле келечегинен көп үмүттөндүргөн Шахсода Юнусовалар кол күрөшүнө 2 салмак биримдиктерине чыгышып, жыйынтыгында 4төн 6 медалга ээ болушту. Бүгүнкү күчтүү деп ойлойм, жаңы келген кыздар деле уже опыт алып баштаптыр да. Ошо күчтүү деп ойлойм. Аким Кожо кызы Мөрмөл Ысык көлдөн келген. Биз жактан Керимбекова Элина деген бар. Атантаева Жазгүл деген, Назира деген кыздар бар. Ошолор жаңы келген. Ошентип кол күрөшү боюнча 3 күнгө созулган Кыргызстандын быйылкы жылдагы чемпионатынын жыйынтыгы менен жалпы командалык эсепте 1-орунду Жалал Абад областынын чоюн билек балбандары жеңип алышты жана демөөрчүлөр тарабынан белгиленген 25 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Экинчи орун Ысык көл областынын спортчуларына айгарылып, 15 000 сом акчалай сыйлык алышты. Ал эми жалпы командалык эсепте 3-орунду Чүй областынын атлеттери камсыз кылышып, 10 000 сом акчалай сыйлык берилди. Чемпионаттын деңгээли өтө мыкты, жогорку деңгээлде өтүп атат. Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Ташкөмүр кол күрөш федерациясы жана Кыргыз улуттук кол күрөш федерациясы чогуу биргеликте и гос агенттиги. Спортчулардын даярдыктары боюнча өтө мыкты, бардык областтардан келип катышып атат. Алыскы Баткенден чемпиондорубуз бар азыр. Бүгүнкү күндө эле бул бизди сүйүндүрөт. Нарын Баткенден сырткары калган областтар негизи активныйраак эле. Азыр 7 област такай уже катышып атат. Бул бизди сүйүндүрөт. Акыркы жылдары армрестлинг спорту боюнча Борбор Азиянын борбору аталган Ташкөмүр шаарында өткөн Кыргызстандын чемпионаты бул ирет жогорку деңгээлде өткөндүгүн спорттун бул түрү менен машыккан спортчулар, алардын машыктыруучулары жана каракылды карк жарган калыстар мелдеш соңунда белгилешти. Маматкадыр Маматалиев, Кылыч Жаныш уулу, Ташкөмүр шаары.